Алмаз Шаршембеевич, анда тапшырмалар болуп калса, жеке менчик уюмдарды дагы текшергенге укугуңуздар болуп калат, ошондо туурабы? Тапшырма болуп калса. Тапшырма болбосо, анда болбойт. Туурабы, ушундай түшүнүп атам? Туура, анда эч жака барбайбыз биз. Эми тапшырманы деле анда санда эле болот бул өзү деле. Сиз өзүңүз жакшы билесиз. Башкы мыйзамыбызга жеке менчик текшерүүгө сиздерде жок да, укук жок да, Укук жок. Анда тапшырма укук берип калабы ошондо? Тапшырма менен тапшырмада коюлган суроолор боюнча гана. Биз мисалы үчүн жана айтпадыкпы, жеке банктарга бар. Жеке банктын эч нерсесин караган жокпуз. Ошо бюджеттен бөлүнгөн, айыл чарбага бөлүнгөн каражатты гана карадык. Ошо суроону эле карайбыз, мында өзүн карабайбыз. Анда конкреттүү түрдө жана башка уюмдар эмес, конкреттүү түрдө жазбайлыбы анда бюджетке бөлүнүүчү уюмдарга, бюджеттик каражат бөлүнүп аткан уюмдарга деп жазып кетпейлиби, Дастан Далабаевич? Сиз өтө туура айтасыз, Айбек мырза. Бул жерде мындай да, эсеп палатасын мен да түшүнүп атам. Бирок башка уюмдар бүт бары кирип калат да. Бүт бары. Анан сиз өтө туура айттыңыз, конституция боюнча андай ыйгарымдыктар жок. Вот эң туурасы ошол да. А так биз бюджетке тийиштүү десек, да, туура эле болот. Мисалы, мамлекеттик сатып алуулар бир тармагында болсо, да, проблем жок. ФСХга тийиштүү болсо, проблем жок, себеби бул бюджеттен бөлүнгөн каражаттар болуп атпайбы. Ошон үчүн менимче сиз туура эле айтып атасыз, мүмкүн башка уюмдар эмес, а бюджетке тийиштүү каражаттар боюнча же ушундай жазсак туура эле болот да. Айбек Алтынбекович, кичине бир түшүндүрмө берип койсом уруксат берсеңиздер. Бюджет менен мамилеси бар жеке ишканалар бүгүнкү күндө текшерилет. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер. Курулуш тармагын айтсак, 90%-ын бүт жеке ишкерлер кылат. Биз аны карайбыз, туура кылдыбы, ордуна сметасында ашыгырган жокпу депчи. Бул аны менен не связаны совсем. Кандай тапшырма берсе ошону кылышыбыз керек. Мынакей Совет Федерацияны айтып коеюн, а жерде бюджет менен эч кандай байланышы жок. Аны биз карадык мынакей. Ал эми негизи жеке курулушчулар эле куруп атпайбы бүгүнкү күндө гостройдон кеткен бүт каражаттын баарын. Алар карап алат негизи. Биз только ошо бюджеттен кеткен каражатты бүгүнкү күндө конституциялык мыйзамга жараша карайбыз аларды. А жерде эч кандай эме жок. Бул тапшырма боюнча эле бөлөк бир эми бүгүнкү күндө билбейбиз да, эртең кандай бир маселе болуп калат. Жарандар кандай кайтып. Кечиресиз, Алмаз Шаршембеевич. Мындай деп атасыз да, баш мыйзамда сиздерде эч кандай укук берилбейт деп өзүңүз айтып атасыз. Бирок кандайдыр бир тапшырма болуп калса, биз текшерүүбүзгө ушул мыйзам аркылуу биз укугубуз болот деп атасыз да. Анда тапшырма мыйзамдуубу же баш мыйзамбы? Ошол тапшырманы аткаруучу мыйзамга ошондой бир өзгөртүү киргизип коелу деп атабыз. Эми мисалы үчүн жанагы биз айткан айыл чарбага бөлүнгөн каражат деле жеке банктар аркылуу кеткен да, биз только ошо каражаттын өзүнүн целевой пайдалануусун эле карадык, бөлөк эч нерсеге кирген жерибиз жок. Ушундай маселе болуп калса эле деп атабыз, биз мыйзамдаштырып коелу деп. Бүгүнкү күндө Совет Федерацияны жүргүзгөн аудит эле мынакей мыйзамсыз болуп отурат, анткени ал эч кандай бюджет менен байланышы жок. Эми эртең бир сүрү дагы бир маселе чыгып калса, аны барбай кайра мыйзамга өзгөртүү киргизе беребизби? Кеп маселе ошондо болуп атат да. Бул жерде биз билбейбиз да, эртең элдер, жарандар кайрылып калса президентибизге, эми алардын да укугун коргош керек да. Мону карап койгула дегенсе, биз ошол тапшырма менен каралып ошол суроону эле карайбыз деп атабыз биз. Алмаз Шаршембеевич, мындай да, жана башка уюмдарды текшерүү органдар да бар да, ГКМ текшере алат, прокуратура текшере алат. Текшере турган органдар бар да. Сиздер өзүңүздөрдүн ыйгарымдуу укугуңуздардан аша чаппашыңыздар керек деп ойлойм да. Урматтуу депутаттар, азыр Данияр Эрмекович, депутаттар дагы суроолорду берейин, анан дагы ошо добушка келгенде, ошо ар бир добушту өзүнчө койсок. Анан өзүнчө койгондон кийин ошондо анан жыйынтыктап дагы бир добуш беребиз. Анан бул жерде дагы бир менде мындай суроо пайда болуп калып атат. 35-берененин 4-бөлүгүндөгү 50 деген 30 деген сөз 50-ге алмаштырылсын. Ушул боюнча дагы түшүндүрүп берсеңиздер. Бул мыйзам бузулган каражаттардан келип түшкөн акча каражатынын 30% дегенди 50%га алмаштырып атасыздар да, туурабы? Или кандай? Айбек Алтынбекович, бул жерде бюджетке түшкөн каражаттан эмес, бизге буга чейин эле өзүбүздүн фондубуз бар эле 15%. Бизге бөлүнгөн бюджеттик каражаттын бизге содержанияга кеткен. Ошонун 15%-ы бизге фонд болуп эсептелет. Материалдык жактан камсыздоо бул.
Анан биз мында эсептөө палатасында эч кандай атайын каражат жок бөлөк мамлекеттик ишканаларга жараша. Анткени бизде бул боюнча эл аралык стандарт боюнча бизге негизсиз аныган. Биз ошондой бөлөк каражатыбыз жок да. Анан материалдык базаны чыңдоого эле деп 50%га сурандык эле баары менен макулдашып, бул бизге бөлүнгөн бюджеттин эле 50%. Биздин содержанияга кеткен. Туура, Биз просто бул жерде пример кылып койдук, мисалы үчүн 10 миллиард биз алып келип атабыз жылга. Эси 50% берсе болгону 106 миллион, 156 миллион бир болгону ошонун бир төрт эле пайыз экен депчи. Мындай биздин алып келген кирешеден кичинекей элемеси болуп калат экен деп. Туура, мен колдойм бул сиздерге чын чынына келгенде өзүңүздөргө каражат керек. Дагы бир суроо, Алмаз Шаршембиевич, азыр мына бюджеттик министрлерди, мамлекеттик кызматтарын жана ошондой эле көптөгөн службаларда баарын текшерип атасыздар да. Ошол айлык акы кайсыл жерде бүгүнкү күндө төмөн? Сиздер азыр мына бюджет каралып атат, эртең келесиздер. Кийинки жылга бюджет карашыбыз керек. Ошол маалда кайсыл министрликтерде, кайсыл кызматтарда айлык акы аз болуп атат. Ошону бизге көрсөтүп кетсеңиздер, кийинки жылдын бюджетин карап атканда биз бул жерден сунуш кылайлы деген бир мүмкүнчүлүк пайда болот да. Туура айтасыз, бүгүнкү күндө ушу маданият, спорт министрлигинде өтө төмөн экен. Биз бүгүнкү күндө ошо анализ кылып, аудит жүргүзүп атабыз. Ошонун жыйынтыгы менен сиздерге алып келип беребиз. Эң төмөн айлык ушу маданият тармагында экен. Токойчулардыкы төмөн, дагы башка сиздер текшерип атасыздар да. Сиздер сөзсүз түрдө бюджет комитетине бүгүнкү күндө билдирүүнү беришиңиздер керек, кат жүзүндө. Эмне үчүн дегенде, мына мамлекетибиз экономикалык жактан өнүп өсүп атат деген биз өзүбүз да мактанып, ошондой эле сырт жактагы эксперттер дагы Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү экономикасы жөнүндө мына жазып жатышат да, айтып атышат. Ошол себептен, ошол мүмкүнчүлүктү дагы бүгүнкү күндөгү биздеги мамлекетибизде иштеген мамлекеттик кызматчыларыбыз дагы ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калсын. Биз ошол бюджет комитети дагы билсек, бизге жакшы болот.